Саламатсыз урматтуу замандашым. Анда эмесе бонустук экинчи видео сабакка кош келиңиз. Демек, бул сабакта биз сиздер менен эмнени үйрөнөбүз? Бул сабакта биз сиздер менен сайтка момундай болгон аудио плеер койгонду үйрөнөбүз. Бул эмне үчүн керек? Мисалы, мынакей могу Жан Дүйнө деген сайтта мен өзүмдүн ушул сайт боюнча ар кандай өзүмдүн кайрылуумду, колдонуучуларга болгон кайрылуумду, жалпы элге болгон кайрылуумду ушундай MP3 файлында жаздырып, анан бул жака плеер катары плеер менен берип койдум. Эгерде муну бассаңыздар, кайрылуум аудио плеер менен берилет. Ушундай плеерди кантип койсок болот сайтыбызга? Мына бүгүнкү сабакта бул дагы абдан эле оңой болуп эсептелинет. Аны мен сиздерге азыр көрсөтүп берем. Демек, бул көпчүлүк учурда мисалы музыка койсоңуздар, сайтка музыка кое турган болсоңуздар дагы ошо плеерди койсоңуз болот жана башка. Мындан башка дагы көптөгөн плеерлер бар, аны интернеттен карап дагы өзүңүздөр дагы үйрөнсөңүздөр болот. Ал эми азыркы сабакта биз ушул плеерди койгонду үйрөнөбүз. Демек, бул плеерди каяктан алабыз? Бул плеерди мен сиздерге кошумча материалдар деген папканын ичинде бонус деген папка бар. Ошо бонус деген папканын ичине ачсаңыздар, плеер деген бар. 2 файл турат, плеер деген папка, анан кийин плеер деген файл. Демек, өзүңүздүн сайтыңызга жайгаштырыш үчүн биз ушул плеер деген папканы жанагы сайтыбызды папкасына көчүрүп барышыбыз керек. Башкача айтканда, мына муну көчүрөлү азыр. Копировать дейбиз дагы, анан өзүбүздүн сайтыбызга барабыз. Демек, ал сайтыбыз менин сайтым деген папканын ичинде информатик 1 деген папка болчу. Мына ушул жерге көчүрүп келип, вставить деп коебуз. Бул тура берсин. Мунун ичинде эмнелер жайгашкан? Мунун ичинде ошо плеердин JavaScript деп коет, скрипти жайгашкан. Андан башка ошол биздин файлыбыз, MP3 файлыбыз. Бул жерде өзүңүздөрдүн каалагандай файлыңыз турса болот. Башкача айтканда, каалагандай музыкабы же өзүңүздөрдүн жаздырган үнүңүздөрбү мына ушул жерге ушул плеер деген папканын ичине көчүрүп келишибиз керек. Анан кийин атын дагы азыр карайбыз. Андан башка жанагы папканын ичинде мына плеер деген дагы текст файл турат. Ал текст файлды ачсаңыздар, мына ошол плеерди коюучу код турат. Ошол кодду биз азыр көчүрүп барышыбыз керек өзүбүздүн сайтыбызга. Ал үчүн өзүбүздүн сайтыбызга келели дагы. Мисалы, автор деген жерге коелу. Ошо автор деген баракчабызды азыр Dreamweaver аркылуу редактирлейбиз. Демек, открыть с помощью Dreamweaver деп ачабыз. Анан бул жерде каалаган жериңизге ошол жанагы биз айткан плеердин кодун алып келип койсоңуз болот. Мисалы үчүн, мынакей азыр муну көрөлү, биздин башында кандай болуп турат. Мына эгерде автор дегенди ачып көрсөк, мынакей биздин мурунку сабактарда түзгөн сайтыбызда автор деген бөлүмдө ушундай болуп турат. Эми биз ушунун башына жанагы плеерди коюп көрөлү. Ал үчүн эмне кылабыз? Демек, жанагы файлыбызды ачабыз. Текст файлыбызды жана кодду көчүрүп барабыз. Плеер деген папканы көчүрүп барып койгонбуз өзүбүздүн сайтыбызга. Анан азыр болсо мына кодду көчүрүп барабыз. Мынакей плеер деген папкабыз турат сайттын ичинде. Кодду көчүрүп барабыз дагы жанагы биздин Dreamweaver'de ачылган баракчабызга келебиз. Мына автор жөнүндө деген бул баш сөз абчасы турат. Андан кийин эле биз дагы бир башкача айтканда абзацка алып туруп да өзүнчө дагы бир абзацты коелу дагы. Андан кийин ошол абзацтын ичине коелу жанагы плеерибиздин кодун. Демек, ошол ортосуна коем дагы, ставить дегенди басам. Мынакей код келип коюлду. Эми бул жерден бардыгын карап түшүндүрүп отуруунун кажети жок. Мен сиздерге бул жерде айта турган жер, мынакей бул жерде data деген жерде ошо плеер SVF деген файлды көрсөтүп атат. Жанагы скрипт деп атпайлыбы? Ошол скриптин файлын көрсөтүп атат мына жерде. Плеер деген папканын ичинде жана плеер SVF. Эгерде сиздин папкаңыздар башка жерде болсо, ушул жерде тууралап папканы көрсөтүшүңүздөр керек. Бирок колдон келишинче папканы ушул эле биздин сайт турган папканын ичине эле койсоңуздар болот. Бу жерден өзүнүн атын дагы жакшылап караңыздар. Атынан дагы бир эле тамгасынан ката кетип калса, анда сиздин плеериңиз иштебей калат. Ошондон бардыгына жакшылап көңүл бурушуңуз керек экен. Андан башка дагы айта турган нерсе, мынакей ошол биздин ойнолот турган файлыбыз, мына аты 01 ring check it mp3 деп турат. Мунун дагы
кеңейтишин сөз түрүндө жазышыбыз керек. Азыр биз ушул файлдын ордуна башка бир музыка көчүрүп келели дагы. Анан ошол музыканы коюп көрөлү. Өзүңүздөр каалаган жерден музыкаңызды тапсаңыздар болот. Мен болсо бул жактан аудио файл деген жерден аудио, мисалы Аббанын кандайдыр бир музыкасын көчүрүп баралы. Мисалы мынакей Мама Мия деген музыкасын көчүрүп баралы. Копировать дейм дагы. Анан жанагы өзүбүздүн Informatik 1 деген сайттын ичиндеги player деген папканын ичине алып келип көчүрүп келип коем. Ставить. Эми караңыз. Мурункусын өчүрүп салалы. Бул жерде биздин атыбыз 01 Mama Mia MP3 болуп турат. Демек ушул атты көчүрүп барышыбыз керек биз тиги жакка. Копировать дейбиз дагы, кайрадан Dreamweaver'ден жанагы файлыбызды ачабыз дагы. Эми MP3'ни калтырабыз дагы, бул жагын бөлүп алып жанагы атты коебуз. Ставить. Мынакей 01 Mama Mia Check-it MP3. Эми сактайбыз мунубузду. Демек файл сохранить. Ана эми көрөлү. Ал үчүн биз author деген файлыбызды ачышыбыз керек. Өзүбүздүн мынакей жанагы Informatik 1 деген папканын ичиндеги сайтыбыздан, мисалы индекс эң башкысын эле ачалы. Бул жерден биз койдук азыр автор деген баракчага. Демек ошол автор деген баракчабызды басабыз. Бассак, мынакей биздин плеер келип чыкты. Эгерде плеерди бассаңыздар, жанагы музыка кайра бассаңыздар токтойт. Кайра бассаңыздар ойнойт. Мен оюмча түшүндүңүздөр деп ойлойм. Мына ушундай кылып бул плеерде ар бир барагыңызга, каалаган барагыңызга жана каалаган барагыңызда, каалаган жерге ушундай кылып коюп алсаңыздар болот экен. Ошондой эле муну койгондон кийин эми ушул player деген папканы жана жаңыланган author HTML баракчасын сиздер сайтыңыздарга кайра жүктөп алышыңыздар керек. Ошондо сиз интернеттен дагы ошол player сайтыңызды ачканда плеерди уга алат экенсиз. Ушуну менен бул сабагыбызды аягына чыгалы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламат болуңуз.